Ёб твою. Карачи КамАЗ. КамАЗ екен да. Вай, ёб. Я хочу мурат бай. Бля, бензоз екен. Ёб. Бля. 8 жаштагы баланы унаа сүзүп кетти. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына ылайык жол кырсыгы кечээ саат 20:15 чамасында Манас жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Унааны 2001 жылы туулган айдоочу башкарып бара жатып, 2019 жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жабыркаган бала тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Унаа айып короого токтотулуп, окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү жүрүүдө. Учурда баланын абалы тууралуу маалымат такталууда. Атамбаевдин мурдагы күзөтчүсү Дамир Мусакеев абактан бошотулду. Өлкөнүн мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин жеке күзөтчүсү болгон Дамир Мусакеевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил каты менен абактан бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу чечим 9 июлда кабыл алынды. Эскерте кетсек, Дамир Мусакеев мурда мыйзамсыз баюу жана кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүрүүгө байланыштуу айыпталып, кийин анын иши кайра кароого жөнөтүлгөн. Буга чейин ал номер 1 тергөө абагында кармалып келген. Өзү жерге таянып, энесин атка мингизген. Бир тууганын мээрими чагылдырылган бул видео социалдык тармактарда көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Кадрларда агасы энесинин атка оңой миниш үчүн өзү жерге таянып жөлөк болуп берет. Ал эми энеси агасынын үстүнө чыгып, атка жеңил эле минип алат. Жөнөкөй көрүнгөн бул көз ирмем көпчүлүккө бир туугандык камкордуктун, колдоонун жана сүйүүнүн эң сонун үлгүсү катары бааланды. Жубайына тизе бүгүп гүл арнап көңүлүн алган ата. Социалдык тармактарда табият койнунда жубайына тизе бүгүп гүлдесте сунуп сезимдерин билдирген атанын видеосу тарады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Базар коргондо киши жаш жигитти сабап балдарга буйрук берип жаткан видео тарады. Социалдык тармактарда Жалал Абад облусунун Базар коргон районуна караштуу Кеңеш айыл аймагында тартылган айтылган видео кеңири тарады. Анда бир адам жаш жигитке күч колдонуп жаткан учур көрүнөт. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрым социалдык тармак колдонуучулары аталган адам буга чейин дагы башка бир жаранды оор токмокко алган деген маалыматтарды таратууда. Бирок бул маалыматтар азырынча расмий органдар тарабынан тастыктай элек. Учурда окуя боюнча укук органдарынын расмий маалыматы чыга элек. Расмий маалымат жарыялаганда кошумча кабарланат. Шаарларда жаштар көбүнчө вейп колдонсо, аймактарда алкоголь жана насвай басымдуулук кылат. Кыргызстандагы жаштар арасында вейп, алкоголь жана насвай колдонуу боюнча суроомжолоонун жыйынтыгы чыкты. Кыргызстандын шаарларында жашаган өспүрүмдөр жана жаштар көбүнчө вейп колдонушса, аймактарда алкоголь менен насвайга көбүрөөк артыкчылык берилери айтылды. Ошондой эле сурамжылоого катышкандардын 5% мас абалында унаа айдаганын же мас айдоочу башкарган унаада жүргүнчү болгонун билдиришкен. Изилдөөгө 14 жаштан 21 жашка чейинки жарандар катышкан. Бул сурамжылоону Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору жүргүзгөн. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.